Рахмат, урматтуу төраға, калыс болуңуз. Менден кийинки жазылгандарда менден мурда сөз бербей. Минсельхоз айтсаңыздар, Нарын районундагы Мин-Булак эмгекчил айыл өкмөттөрүндө эмне болуп жатат суу боюнча? Арыз келип түшүп атат. Насостору иштебейт. Кыйналып калабыз дейт. Каналдар менен проблема болуп атат. Дыйканчылык, анан айыл чарба менен алек болгон биздин дыйкандарыбыз абдан кыйналып атат деп бизге арыз жазып атышат. Мага маалымат жазуу түрүндө берип коюңуздарчы. Азыр жок экен, түшүнүп атам да. Экинчи, мына Сокулук районунда Новопавловка айыл өкмөтүндөгү жарандар жазып атышат, 400 үй турган эми отдельный бир кубик бар да ошакта. Bir aydan keyin taza su alasыңар деп коюштур да. Суусуз отурушат. Коронавирус болуп жатса, гигиенаны сактагыла деп биз талап коюп атсак, анан ичкен суусуз калтырган болбойт да. Аны жеринде техникалык маселе жаралган болушу мүмкүн, биз аны териштирели. Ошону тактап билип көрсөңүздөр, андан тышкары өкмөт отчет менен келгенде премьер-министрге деле кайрылдым элем, Орок айыл өкмөтү боюнча шаар менен райондун ортосунда тартыш болуп, ошол Орок айыл өкмөтүндөгү 26 миллиондук карыз толуп калып, эми элдин арасында айыл өкмөт менен тиги элдин ортосуна ызы чуу болуп атат депутаттар менен. Анан Гороводоканал менен айыл өкмөттүн ортосуна ызы чуу болуп атат. Ошону кандай чечебиз деп сурасам, жазуу түрүндө беребиз деп, андан бери мына убакыт өттү, жазуу эми жооп жок да. Комитеттен деле көтөргөм. Бул маселе боюнча комитетте сиз көтөргөнсүз. Ошондой эле Орок айылынын тургундар тараптан да бир нече кат жүзүндө кайрылуулар болгон. Өз убагында кайрылууларга жооп бергенбиз. Бул чынында Жок, сиз мага бир айдан бери ошол боюнча жооп бере элексиз да, унчуккан жоксуз. Улам жыйында сурай берейинби? Жок, Орок айылынын жашоочуларына кат жүзүндө жооп бергенбиз. Бул жерде чыныгы мындай чарбалык талаш болуп келди да, Бишкек шаардык мэриясына дагы биз кат жолдогонбуз. Чүй облусунун ушул өкмөттүн Чүй облусуна кыйгарым уктуу өкүлү менен чогуу чечүү боюнча. Бирок бул жерде менимче чарбалык талаш болгондуктан бул эки ушул институт Бишкек мэриясы менен Чүй өкмөттүн Чүй облусуна кыйгарым уктуу өкүлчүлүгү тарабынан чогуу отуруп чечилиши керек. Жок, ошо кандай чечим жолу кайсы? Эмне кылыш керек? Чечүүнүн жолу эми бул чарбалык талаш болгондуктан биз чын айтканда биз агенттик аны чарбалык талашка кирише албайбыз. Эки мамлекеттик госоргандар соттошу керекпи? Ошого барат го. Анткени ал жерде Бишкек водоканал тараптан коюлган суу эсептегичти белгисиз жарандар тарабынан талкалап салышып, анан суу эсептегич талкалангандыктан счетту мындай орточо эсеп менен берилди деген күнөө коюлуп келүүдө. Жок, анан ошол карыз үчүн эки госорган ызылдашып жатса, элди суусуз калтырган туура дейсизби? Бул чарбалык талаш болгондуктан сот аркылуу чечилиш керек. Жок, соттошконго чейин эл суусуз отурат, кантет анда? Сууну өчүрүп коюп атышат, карызсыңар деп. Бул эки муниципалитеттин ортосунда келишип чечилет турган нерселер. Биз мамлекеттик органга чарбалык ишине кийлишкенге акыбыз жок. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, Килтеген Орок айыл өкмөттөн мындай ызы чуу болуп атат. Госоргандар соттошуп жүрө берсин, эл кантет жайында азыр суусу жок отурат. Бир ай мурда көтөргөн маселе. 10 секунд. Дагы айтсаңыздар, мына келишим боюнча Казакстанга 52% сууну биз сатат экенбиз, Кыргызстанда андан азыраак калат деген чынбы же тескериби? Расмий келишим боюнча. Биздин мамлекет аралык каналдардан 350-380 миллион кубканы алат. Ал эми кышкы сууларды алганда сиз айткандай 48%-ын алар алат. 48% кетип калат да. Биз багы орто токой суу сактагычында гана сактайбыз. Калган суулардын бардыгы чүйдөн эметкен, кеминден түшкөн суулар, башка туура суулардан түшкөндөр кышкы мезгилде, навигатационный мезгилдерде багы кетип калат. Ошондуктан алда эзепке алынат. Ошону эзепке алынганда 48% болот. Ал эми вегетациялык сугат мезгилинде биз жалпы жонунан 5,5 миллиард боло турган болсо, ошонун 1 миллиард 800-ün гана алат да, 1 миллиард 800-ün. Жалпы жонунан. Ал эми вегетациялык сугат мезгилинде 1-апрелден 1-октябрга чейинки мөөнөттө 350-ден 380 миллион кубка чейин эле алат. Миллиардга жетпейт да. То есть это не вегетационный стоктор. Мына өзүңүздөр дагы посторго эметсеңиздер, постордон өтсөңүздөр,
Кышында, октябрь айларында 80 кубка жақын су ошо биздин границадан кетип калат. Биз аны азыркы шартыбызда сактап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой атыр. Бирок перспективада бизде келечек программалар бар. Ошо программалардын алкагында бул сууларды колдонгонго алкагында перспективный программалар да бар бул.